Бүгінгі иш-шараның қатысушылары, мен официалды өзімнің вазифамды атқармақшы. Эме рұқсат етсеңіздер, құрметті ағай, мен сіздің үйіңізде, сіздің ұлыңызбенен бірге ойнап, өсіп, чоңайған ұлыңыз қатары. Сізден тарбиялаған оқушыңыз қатары. Сізменен аз да болса иштешіп қалған кесіптеш жана шәкіртіңіз қатары 92 жашта ушундай китепти жазып, биздин элге белек кылып тартып атканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мага китепти жөнөтүп атымытып жазыпсыз. Карылыкка даба жок. Бул ооруга арга жок. Акылың жетип турса да издейсиң акмакка окшоп депчи. Бирок мен айтат элем, бул сөздү сиз ушу жүрөктөн жазып атасыз. Чындыгында сиз дабасын таптыңыз. Түбөлүк мына биздин Кыргызда канча эл, канча кылым, канча мезгил жашаса, ошо мезгилге жашай турган өзүңүзгө эстелик кылдыңыз. Мага айтып жүргөнүз, менин бир ниетим бар депчи. Бул ниетим ушул Шырдак хандын китебин чыгарыш деп. Сиздин китебиңизди мен окуп чыгып, жогоруда мага чейинкилер жакшы сөздөр айтыштылар. Мага жакшы кабылдарды айтыштылар. Бир сөзгө келдим мен. Бизде жакшы сөз бар. 10 балага тете бир бала дейт. Буга чейин сиз бир канча китептер жаздыңыз, бирок ошо китептериңизге тете ушул китебиңиз болуптур. Анткени мен ошо башында 3 ошо китепке анализ жасап, өзүнүн көз карашын жазган эжелердин бир сөзүн окуп калдым. Мен деле хан Шырдактыкын чыгым дейт. Бирок Кадамжай Аккен биздин чөркүмдө экенин билбеппин дейт. Бирок сиздин китебиңизден де окуп туруп ынандым, бул кишинин ушул жакта болгонго дейт. Газыбаева Жомогүл Исаковна ушул азыркы Хан Шырдак китебинин ачылышында туруп абдан кубанычта болуп атам. Бул китепти 3-4 ай бою мен редакцияладым, коррекцияладым. Анан бүгүн ачылышы болуп атат. Ушул китепте жазылган бардык маалыматтар, бардык кыргыздарды толкундатып, кубантып, жана ошондой эле ар намыска көптөгөн ыйык максаттарга чакырып турарына ишенем. Анткени бул китепте өзгөчө кыргыздардын түпкүлүктүү экендиги, кыргыздардын ушунчалык ар намыстуу, ариеттүү, мыкты сапаттардын кени экендиги жазылып турат. Айтылган. Ошондуктан келечек муундарды туура патриоттуулук, мекенчилдик жана таза тарбиялоо үчүн ар бир кыргыз баласы ушул Хан Шырдак романын окуса деп сунуштаар элем. Авторго терең ыраазычылыгымды билдирем, узак өмүр тилейм. Бул китептин автору Талип Исаков 92 жашта ушул Хан Шырдак романын жазды. Бирок мындайлар чанда, балким болбогон да чыгар, ушул куракта ушундай жооптуу, салмактуу жана маанилүү, максаттуу романды жараткан адам. Ошондуктан Талип Исаковдун өзгөчө эмгеги бизди таң калтырып, тамшантырып, намыстантып, шыктантырып жана кубаттап турат. Мен 200дөн ашык китептин редактору болдум. Бирок бул чыгарма менин өмүрүмдө, менин тажрыйбамда өзгөчө таасир калтырды. Муну ар бир окурман өзү окугандан кийин ынанат деп ишенем. Бул роман жөн эле көркөм роман эмес, бул тарыхый роман. Анткени бул жерде бул географиялык жер аталыштары жана тарыхый инсандарды жакшылап ачып көрсөтүп, документалдуу түрдө жазылган чыгармада. Ошондуктан
Бул чыгарманын башка жүздөгөн, миңдеген чыгармаларга караганда салмагы өтө зор, мааниси күчтүү деп эсептейм. Бүгүн биздин Кадамжай район аймагында бир өтө чоң, өзгөчө иш-чара өткөрүлүп атат. Бул болгондо дагы улуу педагог, жаңычыл, изденгич, өзүнүн 47 жыл өмүрүн билим берүү тармагына арнаган акын, жазуучу, ошондой эле санжырачы агайыбыз Исаков Талип агайдын 92 жашында жарык көргөн Хан Шырдак аттуу китебинин бет ачары өткөрүлүүдө. Бул Хан Шырдак китебинин бет ачарына республикалык деңгээлдеги иштеген кызматкерлер, агайдын окуткан окуучулары, ошондой эле областта иштеген окуучулары, сыйлуу коноктор, Кадамжай район тургундары, жалпы калайык калк келип катышууда. Бүгүнкү иш-чара өтө жогорку деңгээлде уюшкандыкта өткөрүлүп атат. Бул агайдын үй бүлөсү үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарында турат десек жаңылышпайбыз. Анткени агай агартуу тармагында окуучуларга гана билим тарбия бербестен, өзүнүн уул кыздарында да татыктуу тарбия берип, өзү чоңойтуп өстүргөн кыздары атасын кесин аркалап мугалимдик кызматтарда иштеп, уулдары жакшы жетекчилик кызматтарда иштеп, өз үзүрүн берип келүүдө. Бүгүнкү иш-чарада ошол Хан Шырдак китебинин келечек ээлерине мурас катары калтырып кеткендигине биз агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Агайга чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Орозбаев Жеңишбек Орозбаевич, Кадамжай райондук билим берүү бөлүм башчысы. Мына бүгүн районубузда ошол бизге белгилүү, жалпы элге белгилүү болгон Талип агайдын ошол Хан Шырдак китебинин бет ачары болуп атат. Бул агай жөнүндө өтө көп сөз айтсак болот. Бул бүткүл өмүрүнө ошол билим берүү тармагына арнаган инсан. Бул шакирттери, ал окуткан окуучулардан көптөгөн мыкты алдыңкы мугалимдер чыккан. Ошондой эле анын балдар кыздары дагы ушул тармакта иштеп, балдарга татыктуу билим берип келип атат. Өзгөчө ушул Шырдакбек хан жөнүндө эпос бар, ошондой эле бир канча күйлөр, бир канча чыгармалар жаралган. Ушулардын катарында толуктоп ушул агайыбыздын Хан Шырдакбек тарыхый романы чыгып атат. Мен ойлоймун, бул тарыхый роман ушул билим берүү тармагында тарыхчылар үчүн, кыргыз тилчи мугалимдер үчүн өзгөчө мындай жакшы бир окуу куралы болуп пайдаланууга берилет деген ойдомун. Бул тарыхый романды окуп, ушул Хан Шырдакбек жөнүндө маалыматтар өз тарыхый ордун табат деген ишеничтебиз. Ошондой эле бул китепти окугандан кийин ушул биздин окуган окуучулар бир канча жакшы сезимдерге ээ болуп, мындай билим берүү тармагында билим берүү сапатыны жогорулатышына өбөлгө түзөт деген ишеничтем. Мен Алибаева Тазагүл, ушул атамдын кызы болгонума өтө сыймыктанам. Менин ушундай атам барлыгыга сыймыктанам. Себеби мен атам географ мугалим болгон, мектепте ушул айтылып аткандай 42 жыл мектепте агартуу тармагында иштеп келип, шу атамдын география сабагына кызыгып, атам ошол сабак өткөн мезгилде ушул дүйнөнүн 4 бурчуга бизди саякат жасатчу эле. Картадан ушунчалык жаттатып, ошол мамлекеттерди борборлору менен үйрөтүп, ошонун аркасында кызыксам керек, мен ушул атамдын жолуну жолдоп, география мугалими болуп, азыркы учурда Ухна гимназия мектебинин география сабагына сабак берип келем. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, ушул атамдын китебинин, Хан Шырдак китебинин бет ачарына келип отурганыңыздар үчүн үй бүлөбүздүн атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Атама ден соолук, атам кылымдар бою атамдын жазган китептери жашай берсин, эл керегине жарасын. Жамаатыбыздын атынан, ошондой эле 200 миңден ашык калкы бар Кадамжай району атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу жердештер, биз бүгүн Кадамжай район маданий турмушундагы сейрек кездешкен иш-чараларда күпө болуп атабыз. Анткени биз бүгүн 92 жаштагы ардактуу агайыбыз, тажрыйбалуу педагог, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун мыктысы, акын, жазуучу, санжырачы Талип Исаковдун калеминен жаралган Хан Шырдак китебинин бет ачар аземинде отурабыз. Улуу мундун устат сөзү элибиз тарабынан ар дайым аздектелип, урматталып келген. Ал эми Талип ага Исаковдун өрнөктүү өмүрү, куш калеминен жаралган жүрөк эркиткен поэтикалык саптары, 1000 жылдарга тамыр жайган тарых сүйлөөлөрү,
жаш муундар үчүн сонун белектесем жаңылышпаймын. Агайдын калеминен буга чейин да ондогон китептер жазылып, окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынгандыгынан кабардарбыз. Албетте, китепке баа берүү профессионал тарыхчы, жазуучу, лингвисттердин иши. Мен катардагы окурман катары Талип агайдын изденгичтигине, мээнеткечтигине, өжөлүгүнө жана жаш буун үчүн мурас калтыруудагы бийик патриоттугу Агай сыйлыгыңыз кут болсун дейбиз дагы. Ушул келген конокторго өзүңүздүн алгачкы сөз кезегин берели. Сөз агайыбызда болсун. Менин үмүтүм келечек муундардан менин аз гана колумдан келгенini жазандым. Мен силерден суранып кетерим. Кыргыздын хакыйкый кыргыз деген элдин түзүлүп калышынын пайдалуу фундаменти түрк тилдүү түштүк кыргыздар китепте жазылып турат. Азыркы учурда таза сакталып калгандары Кара Суу, Арабан, Ноокат, Кадамжай, Баткен, Лайлек райондорунда жашап турат. Мана шул территорияны келечекте изилдесе, кыргыздын акыйкый тарыгы аныкталып далилденет. Benim sizlerge kayırlarım, бұл әлі мен айтқан территориялар әлі толық izildengeni yok. Kala verse bir nerseni айтмақшымын. 1956 жылы Москва İlimler Akademiyası menen Kırgız İlimler Akademiyasının koşma ilimi sessiyası болған Bişkek'te. 300'den aşık delegat katışkan. Mana uşul ilimi sessiyanın çekimi var. Hazırkı men aytkan Türk tildi түштүк Kırgızlar, Kırgız halkının el olup kalıptanışının пайдалы fundamenti. Enesaylık Kırgızlar bu namga boy kaldı dep yazılıp turat. Mana şu nerselerdi jarıkka çıkarışınlar gerek. Bu kitap ali Kırgızga perevod kılıngan yok. Bunun avtoru Saul Matveyevich Abdurrahman деген adam. Ol özü Kırgızistan'a şu birinci iş karmağında kelgen Kırgız İlimler Akademiyasını negizlep tüzgön adam ömrünün büt bardığını şu yerde işledi. Şu Kırgızlar degen kitapты dokumentalni yazgan. Şul kitapты men oylayman. Anızga çeyin mana Kırgızlardan tartışusunun arkasında şul kitap Kırgızçaga perevod kılınbay жатат. 800 dana çıkan çet memleketler talap ketip kaldı. Hala Kırgız tiliga perevod kılıngan yok. Pul top bolsa dağı түштүк Kırgızlar, Türk tildi түштүk Kırgızlar şul kitapты Kırgız tiliga perevod kıldırıp buna karapayım el okuş gerek, biliş gerek. Türk tildi түштүk Kırgızlar kim ekendigini. Hazır men sizlerge aytsam, oş dünya yüzüdeki Türk tildi Kırgızlardan bor desem tan kalasınlar. Men bu toğuşka, çoğuluşka, bu toyga ana kampirime göz batıp kaçtık. 3000 yıl dünya yüzüdeki Türk tildi Kırgızlardan bor dep atalat oş. Bu oңой emes. Şulardan barlığını alı jariyaga çıkan yok. Cumagül Kırgız Yazıklar Sayısı'nın müçesi okumuştu. Bana şunun turuptu, şunun tacamagan kızmatının arkasında men kitem taza çıktı. Taza. Men oylaganday, men yazganday her bir sözdü menen kayta suravat yazıp çıkardı. Menetiga şunçalık razı oldum men. Kutmandуу күнүңүздөр менен кадырман калайык калкым, олоттуу уюткулуу кыргыз элим, урматтуу Хан Шырта китебинин автору Талип агайым,
Құдай батасын берсін барыңыздарға. Бүгінгі күн барыңызға құт болсын. Бүгінгі жақшылық, бүгінгі қуаныш, бүгінгі игілік, бүгінгі арнамыз бізге төбелікке бұйырсын. Қабақтар сұлу, бет сұлу, қарекеттер сұлу, көз сұлу, жүріңгі жете балқытат, жүректен шыққан сөз сұлу дегендей, жоғарыдағы ушунчалык жакшы сөздөр, ушунчалык жакшы каалоолор, чындык, ушунчалык элдин баарын Талип агайда эле эмес, баарыбызды толкунданткан сөздөр болду. Ушунча урмат сыйга, ушунча кадыр баркка, ушундай каалоо тилекке агай жөн эле жерден жетишпесе керек. Анын артында канчалаган уйкусуз түндөр, эмгектенген тер төккөн күндөр, канчалык эл жерине болгон сүйүү, канчалаган эмгек жатат. Ошол эмгектериңиз үчүн, ошончолук мээнетиңиз үчүн, эл жерге болгон сүйүүңүз үчүн сизге чоң рахмат агай. Хак билбейт экенмин. Ушундай көп нерсени топономикалык айыл жерлердин аттарынын өзгөчөлүгү дагы мени абдан таң калтырды. Кебирлерин угуп турмун, мисалы Күлдү дегенди мурда угуп турмун, Чечмелі өзүн дагы башка жактарды. Ал эми кебир жактар, кебир нерселер мага чын эле ачылыш болду. Аябай кубандым. Ар бир бөлүмүн бүткөн сайын улам балдарыма уккула отура тур, жумушту коюп коя тур. Агайыбыз Дилорда коомдук чыгармачылык бирикмесинин ардактуу мүчөсү Сакып Талип агайдын ошол эки китебинин бетачар эмесинде болуп отурабыз. Ханшырдак деген китебин жазган чоң атабыз, ошол чоң атабыздын ошол бетачар жиналышында болуп отурабыз. Сакып Талип агай өзү 93-ке кирсе дагы азыркыга чейин күйлүү өзүнүн чыгармачылык ийгиликтерин токтотпостон жазып келатат. 10га жакын китеп жазган. Анын ичинен азыркы ушул Ханшырдак деген китеби ушул окунадагы Ханшырдак ханынын жашаганы жөнүндөгү тарыхый роман болуп эсептелет. Азыр бардык элдер келип отурабыз, бардыгы өзүнүн агайдын Россияда, чет мамлекеттерде, Бишкекте, ушул Кыргызстанда болгон бардык өзүнүн окуучулары, өзүнүн бирге коллегалары, бирге жашаган бардык туугандары, бала бакыралары бары келип, семьясы келип катышып отурушат. Агайыбыз көп жылдарда 50 жылга жакын ушул мектепте педагогикалык кызматта эмгектенген. Мындан сырткары, значит, коомдук иштерде дагы көп активдүү катышкан. Согуш маалында тылда жаш бала болсо дагы, 10-12 жаштагы бала болсо дагы ал жерде катышкан. Анын аябай көп чыгармалары бар. Мурда поэзияга дагы көптөгөн ушул өзүнүн салымын кошуп поэзия жаатында эле, бирок акыркы мезгилдерде тарых жагынан жазып, бул жаатта 2 китеп жазды. Кадамжайлык Наймандардын Санжырасы деген тарыхый китеп, анан бүгүнкү Ханшырдак деген ушул тарыхый чыгармасы болуп эсептелет. Айтып кете турган болсок, ошо агайыбыздын өтө бир башкача өзү дагы адам катары, ушул чыгармачылык адам катары өтө жакшы сүйлөйт, өзү эл менен жакшы сүйлөшө билет. Өзүңүздөр билесиздер, мугалимдер балдарга кандай жатык сүйлөсө, ошондой чыгармаларда жатык тилде, биздин мына Баткен элинин жөнөкөй тилинде, жатык тилинде жазылган, значит, андан сырткары азыркы ушул жерде отургандар баары муну өздөрү айтып кетишти. Андан сырткары агайыбыз мына география илимине дагы көптөгөн өзүнүн немелерин киргизип отурат. Мисалы үчүн окуна бризи деген түшүнүк киргизген. Окуна бризи эртең менен, значит, Кадамжайга карап агылган шамал, эртең менен андан кийин кечинде Кадамжайга карап агылган шамалды бул окуна бризи деген түшүнүк киргизип отурат. Андан сырткары, значит, Кожо Жашты дагы ушул биздин окунадан деген бир ушундай бир өзүнчө бир сөздөрдү, приоритеттерди айтып отурат. Ушуларды биз изилдешибиз керек. Бүгүнкү мероприятияны ушул Молдо Нияз атындагы Дилорда коомдук чыгармачылык коому уштуруп отурат. Менин оюмча бул отуруш жыйнак жакшы маанада өтүп атат деп ойлоймун. Журт башы, эл башылар ушул касиеттүү Кадамжайдын даңкын чыгарып турат эмеспи?
Мен Макамбаев Асламбек Абдыганиевич. Бүгін бізде Кадамжай шаарчасында өтө кубанычтуу окуя болуп атат. Биз агайыбыз Дилордо коомдук чыгармачылык бирикмесинин ардактуу мүчөсү Сакып Талып агайдын ошол эки китебинин бетачар эмесинде болуп отурабыз. Ханшырдак деген китебин жазган чоң атабыз, ошол чоң атабыздын ошол бетачар жиналышында болуп отурабыз. Сакып Талып агай өзү 93-ке кирсе дагы азыркыга чейин күлүү өзүнүн чыгармачылык ийгиликтерин токтотпостон жазып келатат. 10га жакын китеп жазган. Анын ичинен азыркы ошол Ханшырдак деген китеби ошол окунадагы Ханшырдак ханынын жашаганы жөнүндөгү тарыхый роман болуп эсептелет. Азыр бардык элдер келип отурабыз, бардыгы өзүнүн агайдын Россияда, чет мамлекеттерде, Бишкекте, Кыргызстанда болгон бардык өзүнүн окуучулары, өзүнүн бирге коллегалары, бирге жашаган бардык туугандары, бала бакыралары баары келип, семьясы келип катышып отурушат. Агайыбыз көп жылдарда 50 жылга жакын ушул мектепте педагогикалык кызматта эмгектенген. Мындан сырткары, коомдук иштерде дагы көп активдүү катышкан. Согуш маалында тылда жаш бала болсо дагы, 10-12 жаштагы бала болсо дагы ал жерде катышкан. Анын аябай көп чыгармалары бар. Мурда поэзияга дагы көптөгөн өзүнүн салымын кошуп поэзия жаатында эле, бирок акыркы мезгилдерде тарых жагынан жазып, бул жаатта 2 китеп жазды. Кадамжайлык Наймандардын Санжырасы деген тарыхый китеп, анан бүгүнкү Ханшырдак деген ушул тарыхый чыгармасы болуп эсептелет. Айтып кете турган болсок, ошо агайыбыздын өтө бир башкача өзү дагы адам катары, ушул чыгармачылык адам катары өтө жакшы сүйлөйт, өзү эл менен жакшы сүйлөшө билет. Өзүңүздөр билесиздер, мугалимдер балдарга кандай жатык сүйлөсө, ошондой чыгармаларда жатык тилде, биздин мына Баткен элинин жөнөкөй тилинде, жатык тилинде жазылган. Андан сырткары азыркы ушул жерде отургандар баары муну өздөрү айтып кетишти. Андан сырткары агайыбыз мына география илимине дагы көптөгөн өзүнүн немелерин киргизип отурат. Мисалы үчүн Окуна бризи деген түшүнүк киргизген. Окуна бризи эртең менен Кадамжайга карап агылган шамал, эртең менен андан кийин кечинде Кадамжайга карап агылган шамалды бул Окуна бризи деген түшүнүк киргизип отурат. Андан сырткары Кожо Жашты дагы ушул биздин Окунадан деген бир ушундай бир өзүнчө бир сөздөрдү, приоритеттерди айтып отурат. Ушуларды биз изилдешибиз керек. Бүгүнкү мероприятияны ушул Молла Нияз атындагы Дилордо коомдук чыгармачылык коому уюштуруп отурат. Менин оюмча бул отуруш жыйнак жакшы маанада өтүп атат деп ойлоймун. Мен Исакова Данагүл Талиповна, атамдын 3-чү кызы болом. Бүгүн биз үчүн өзгөчө күн, башкача айтканда, Окуна айылы биздин үй бүлөбүз үчүн, Кадамжай району үчүн өтө башкача толкундана турган күн болуп отурат. Себеби биздин айылыбыздан, биздин жергебизден Кыргызстанга дүйнө жүзүгө белгилүү болгон хандар чыккан. Ошолордун эң алгачкы ханы бул Ханшырдак. Ошол Ханшырдакты ошол мезгилдеги калмактар менен урушкан мезгилдеги 14-15, 16 кылымдагы Ханшырдакты атам мына ушул чыгармасында жазып мына элиге тартуулап отурат. Биздин чөлкөмдөн хандар чыккандыгын далилдеп отурат. Алгачкы хан Ханшырдак, андан кийин Полот хан, андан кийин Абдыкадыр Орозбеков. Ушул хандардын бардыгы биздин айылдан, биздин жерден чыкканын далилдеп отурат. Мен атам менен сыймыктанам. Атама дайыма узак өмүр каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөбүзгө ынтымакчылыкты, бакубатчылыкты каалайм. Мен Исакова Багдагүл Талиповна, атамдын 2-чи кызымын. Мына бүгүн аябай кубанычтуу күн болуп жатат. Толкунданып турабыз, баарыбыз үй бүлөбүз менен. Атамдын Ханшырдак китебинин презентациясы болуп жатат. Ошого Кадамжай районунун эли, туугандар, акимияттан, ошо бүт атамдын окуучулары, бирге иштеген кесиптештери, мугалимдер, районный администрация,